Урматтуу жалал баттыктар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мына өткөндө 2 жолу тартып кеттим эле. Могул мектептин курулушуну көрүп жатабыз. Өткөндө келгенде кыштары кыш эле, могу лесалар жок эле. Обделка эми баштайын деп атат эле. Мына эми ички, мына көрүп атасыңар, тышкы жасалгылар бүтүп эле калыптыр. Мына киреликчи ичиге. Достор, мына кирип келсем, как раз бул жерде бұл мектептің директоры жүрген екен, стройканы текшеріп. Ерлан мырза, салам алейкум, Ерлан. Шу бир аз кыскача маалымат берип коесуңар бул не, кандай мектеп, кандай болуп атат иштер? Келиңиздер, өзүңөр көрүп тургандай курулуш аябай катуу жүрүп атат. Азыр өзүңөр да көрөсүңөр, ар бир этажда, ар бир кабинетте бардыгында жумушчулар бар. Кудай буюрса, августтун ортолоруна даяр болуп, биз бул жака мебелдерди алып киребиз. Алгач фойеден баштайлы. Киребегиш киргенден кийин бул жактын атайын бийик болушунун себеби балдарыбыздын кругозору кенен болсун, баягы ички дүйнөсү кенен болсун деген негизде ушундай бир дизайнерский подход тандалды. Мына как атриум болот экен да, ачык, Киргенде чоң бир баягы корольдордун замактарында ушундай чоң эшиктер болгон сыяктуу. Бул жердин дагы негизги максаты ошо балдардын ички дүйнөсү кенен болсун, окууга шыктансын деген ниетте. Бул жакта билим сарайы да мындай сарай. Бул жак библиотека болот, китепкана. Китепкана болот. Азыр сүйлөшүлүп атат. Бул жер цикольный болот негизичи. Анан дагы бир-эки сөз болуп атат. Азыр бул жерде мындай бөлө турган эле бир атрибут коюлуп эле, башка эчтеке коюлбай эле ичинде китеп болот. Каалаган учурда кирип 24 саат иштей тургандай сүйлөшүп атабыз. Чечим болгондо аны дагы бекитебиз буюрса. Ну уже отделочный жаналарды алып келип коюпсуңар, Отделочный немелердин материалдарды. Монтаж окшойт, жок, панелдер, эмеге кетет. Потолок үчүн, Анан дагы бир көңүл бура турган нерсе, шырттарды карасаңыздар, булар бийик бул жакта. Анан коридорлор кенен. Атайын мектеп болуп курулуп атат, атайын Кудай буйрса. Булардын бардыгы тең окууга шыктана турган бир чөйрө түзүлгөн. Мына карагыла, администрация мында болот экен, бул. Мына бүгүн базар, воскресенье иш болуп атат, мына көрүп атабыз. Адамдар жүрөт, иш бир мүнөткө да токтобой атат. Бир канча класс азыр уже отделкасы жасалып калды. Мына уже эшиктер коюлуп, могу. Бул жакта мындай отделкалар уже бүтүп калды. Бул башталгыч класстардын түсү атайын ушундай тандалды балдарга кызык. Мындай экен да, мындай стандартный ак же боз же көк эмес, мындай балдарга мындай кызыктуу болуш үчүн яркий, жарык. Анан дагы өзгөчө көңүл бура турган неме, терезелер, класстардагы терезелер чоң болуп жап-жарык болот, Уйку келбейт да. Бул жак лаборатория болот, атайын бул жердеги немелер, технический немелер калтырылган буюрса. Мында вентиляция полный, Бул кондиционерлери жазды ысыбайт. Вентиляционный система башка жерлерде жок деп билем. Анткени бул торговый центрдикинде кылып аябай эме кылып жасалды. 3 в 1. Кудай буюрса, кышында ысытуу системасы берилгенде аба кургаганда увлажнитель воздуха болот. Очиститель воздуха кетет, анан еще охлаждение кетет. Как кондиционер экен да. Бул жак өткөндө көрсөткөн элем, бул подвал, бул жер столовый болот. Мына көрүп атасыңар, бул жерде ошол санэпидстанциянын требованияларга жараша кафель менен жасалыптыр, Ерлан мырза айтып берсеңиз. Бул жер кухонный. Кудай буюрса, ушул жерден балдарга кыскасын айтканда ден соолугуна пайдалуу тамактар бышырылып чыгарылат. Бул кухня экен да, ушундай чоң кухня. Ушул жерлерде готовка, раздача бул жактарда болот. Балдар өздөрү нар жакта тамактанат да. Мына достор көрдүңөр, мына кухняны өзү эле мына тамак даярдай турган жерди көрдүңөр, чоңдугуну. Мына о жерде комната. Бул жерде склад болот. Продуктылардын складдары. Продуктылар дагы ошол свежий болсун деп жумалып. Бир жумада бир алынып турат, Жумада бир алынып,
анан баягы көп сатылып турганда бир чейректи бир алып. Мына бул жер уже тамактанып турган жер, Эрлан мырза? Ооба, бул жерде азыр 250 посадочный местага балдарга ошо отуруп тамак жей турган жер. Бул жерде келип, балдар тамагын алып, барып отуруп, тамактанып кетишет. Мына уже отделкалар башталып тура, мына жыгач, муну МДФ менен да, что? Жыгач экен, а? Такта экен. Керамика. Керамика. Жыгач кошо. Мына уже бул 250 бала бата турган посадочный место столовой. Бул жакта жарык болсун деп мындай айнектер калктырылган. Эми башка этаждарга да чыгайлы. Мына спорт залдагы бүтүп аттыр бул. Мына усталарыбыз түшкү тамактануу маалда келдикпиз. Мына үстү мындай утепление болгон, кыш жазы салкын болсун деп. Мындай панелдер менен обшивка болуп аттыр спорт зал. Жакшы. Мына тоже жанагы воздуховоддор, а? Ооба, булдагы вентиляция. Бул жактагы ошо приводдон болот. Жана айтканыбызда, Волейбол, футбол, система охлаждения болот, бул жерде увлажнение болот. Буюрса баардыгы стандарттар менен анан мунун полу атайын ушу спорт залдарга колдонулган материалдар менен паркет болот, а? Ооба. Все. Мына экинчи этажга чыктык. Экинчи этажда мына азыр класстарды облицовка кылып атат, мына көрүп атасыңар. Мына бар мындай панелдер менен болуп атат. Жөн эле шыбак эмес. Ассаламу алейкум. Жогоруда айтылгандай, ар бир этаждан жумушчулар түшүп, ходом иш жүрүп атат. Ооба. Подвалда дагы бүгүн воскресенье, эскертип кетчү нерсе. Дем аласыз. Мына бул жерде зеленый зона болот, а, дем ала турган. Муну эми жасалат. Мына начальный класстын, башталгыч класстын класс экен бул. Мындай айтканда мындай жарык, яркий панелдер менен жасалып, балдар зерикпей турган болот экен да. Бул жак эми полдон мындай эле зымдар чыгып турат. Бул жактагы лаборатория болот. Бул жерде атайын ошол компьютерлардын сайганга только ошол ар бир столго коюла турган немелер чыгып даярдалып коюлган. Бул жана американский кинолордо бар го класстар, лаборатория, очкилер тагып алып, жанагы жасалган. Азыр химия менен биологияда көрсөтөбүз. Аркасында реагент сактай турган архивдер менен. Бул жер эмне? Бул жер санузел. Санузел, а? Аябай жакшы материалдар менен жасалып. Мындай бул мектепте да бир өзгөчөлүгү башка мектептерден, азыркы бар мектептерден. Ар бир этаждын өзүдө мындай даратканалары бар да, санузелдар. Көчөдөгү ямага барып, мындай көчөдөгү жердеги тешикке жанагыларды кулайт да. Могул жерде эки жер мындай чаша кийинүү деп коет, могул жака жанагындай коюлат окшойт да, унитаз, инсталляция. Кааласа мындайга, кааласа мындайга. Могул жерге умывальник болсо керек, а? Умывальник, үстү. Мына өткөндө лифттовый шахтаны көрсөттүм эле, мына уже лифт коюлуп калыптыр. Мына карагыла. Эми иштей элек, бирок иштеп калат буйруса. Бул жак жыйындар залы. Жыйындар залы, а? Анан бул жерде мындай басканда эле ал жакта уже конференц зал кетет. Конференц зал, а? Актовый зал, мурдагыдай. Мында актовый зал дегенде, а? Анан бул жерде жыйындар өтө берет, бул жерде концерттер өтө берет. Эки жакты бирдеги колдонсо дагы болот. Анан бул жактагы атайын сахнаны ары бери жыла турган кылып, многофункциональный кылып жасап атабыз. Бир убакытта бир канча окуучулар ар кайсы жеринде бир нерсени уюштуруп, столдорду уюштуруп иштей беришет. Мобильный экен да, мына айтканда. Могу потолокту мындай кылып атсыңар, а? Ооба. Потолоктун дагы ошо бийиктиги, анан бул жердеги звук системалардын баардыгы тең профессионалдар менен келип коюлуп атат, эсептелип. Акустика. Акустика сонун болот буюрса. Муну трубалар освещение түшөт окшойт, а будан?
ооба бул жерден атайын ушул сахнага освещение бере турган технический немелер. Прожекторлар дейин, а? Эми чатырга чыгайлыкчы, чатырга. Мына бул мектептин чатыры дагы ишке салынат да. Мында жөн эле каптар менен мышыктар жүрө турган жер эмес бул чатыр. Бул чатырда да мында көп кана бар. Буларда мугалимдер, кружоктор, а? Бул жак окуучулардын мектепке сүйүнүп келе турган себеби мына ушул жер болот. Сабактардан кийин окуучулар жашоо көндүмдөрүн ушул жерден алышат. Эс ала турган бөлмөлөрү болот. Бул жактан 1-чи класстан 5-чи класска чейин, бул жерде 6-чы класстан 11-чи класска. Ана эс ала турган бөлмөлөр бар экен бул жерде. Кайсы мектептерде эс ала турган бөлмөлөр бар окуучулар үчүн? Бул жактын өзгөчөлүгү мындай келип эле жөн эле жатып эс алуу эмес. Ар бир бурчунда балдардын өзүнүн моторикасын өнүктүрө турган, логикасын өнүктүрө турган настольный оюндар болот. Жана башка нерселердин баардыгы болот. Ушул жерлерде балдар отуруп өздөрүнүн идеяларын, өздөрүнүн стартаптарын кудай буйрса ушул жерлерден башташат. Жакшы, жакшы. Бул жакта толук ушундай, а? Бул жак толук ушундай. Ооба. Атайын балдар отуруп тил курсу өтүлө турган жерлер бар. Мисалы, башка класс, мисалы 5-чи класстан бир окуучу келем деп калды. Биз ал окуучуну алып, англис тилин көтөрүп, анан ошол берки классташтары менен бирдей даражада кийин сабакты үйрөнүп кетиш үчүн атайын кружок өтө турган. Мындай бөлүнөт экен да? Тил кружоктор ушул жерде өтүлөт. Ооба. Бир канча кичинекей группадагы окуучуларды алып алып тил үйрөнүлөт мына ушул жерлерде. Жана даражасын көтөрөт экенсиң, тил алып бергилер жакшы билсе, берги билбей капа болуп, уялып отурбаш үчүн. Ооба. Ар бир бала менен өзүнчө иштелет буюрса. Бул жак эмне болот? Бул жер дагы балдардын медиа бөлмөсү. Сабактардан кийин бул жерде компьютерлар болот. Ошол компьютерларда өзүнүн тапшырмаларын аткарышып, ушул жерден сабактардан кийинки убакытларында пайдалуу өткөргөнгө атайын түзүлгөн IT бөлүмү буюрса бул. Сабактан бош маалды келип кылса болот. Бул жерде дагы мына туалет бар экен, а? Санузел бар экен. Бул жерде дагы санузел. Мына бул жерде душтар менен окшойт, а? Ооба, душ. Бул жер ушундай кеңейген эмне болот бул жер? Бул жер ар бир этажда байкасаңыз ушундай бир жер бар, фойе. Фойеде дагы балдар отуруп, ата-энелер келгенде отуруп, балдарды күтүп ала турган жерлер болот. Зона отдыха катары карасаңыздар болот. Теннисный столдор коюлат, башка нерселер коюлат. Мен тиги аутсада көрдүм эле да, мындай диван, коридорго эле ушундай жерлерге диван коюп коюп, өздөрү эс алып, иштеп, ата-энеси менен отуруп, ошондой болот экен да? Ошондой болот, талкууланат там. Тоголок столдор ушул жерлерде болот. Жандын баары ушул жерлерде болот. Анан бул жердин баары цикольный болот. Ар жак көрүнүп турат. Бул жер полный айнек болот, а? Ооба, айнек. Мына көрүп турасыңар. Ушул Жалал Абадтын мэриясы менен президенттин өкүлүнүн отура турган жери дагы мына бүтүп атат. Буну болжол тушудабыз мектеп. Мына бул фонтандар бүтүп атат. Буйруса ушул ыйгарымдуу өкүл менен мэрдин резиденциясы менен тең эле бүтөт бул мектеп дагы. Акин бул шаарды калк центр болот да, центр Борбору. Бул жерде Дастан Гранд гостиницасы. Бул жерге дагы бир нече Асман бир үйлөрү курулуп атат. Бул спорт залыны Газпром. Балдарыңар так шаардын Борборуда окуусу келсе, алып келип ушул жерге окуткула. Мына Жалал Абадтын жаңы центр бул деп койсок болот. Мурун базарда эле Борбор, азыр бул жерде. Мына. Бул жак эмне, агай? Бул жак химия лабораториясы. Көрүп тургандай бул жерде ар бир окуучуда ошо суу чыгып турат. Ошол жерде эксперименттерди, башка нерселерди уюштурганда. Аркы жагында как раз таки ошол элементтерди эксперимент кыла турган реагенттерди ушул жерде сактайт. Бул жакта, бул жакта азыр тамактанып атыптыр, мешать этпейли. Бул жак мына азыр физика лабораториясыны бүтүрүп атыптыр, мына усталарыбыз. Бул жакта да реагенттери.
ооба. реагенттер үчүн кана. Өзүнчө приборлорду эмелерди сактай турган бөлмө. Лабораториялар кенен. Ооба, кенен экен лабораториялар. Бул жерде мугалим өзүнчө жанагысы болот экен да? Ооба. Мына Ар бир столдо ошол электричество берилет, ар бир окуучунун партасында бул жерде. опыттар өткөзүш үчүн, зор. Ого, зындар эле көп экен. Бул мугалимдерди канасы окшойт, Мугалимдерге дагы жакшы условиялар. Могу жакта кошунабыз Осман 1-дин жана Элит Тауэрдин үйлөрү курулуп жатат бул жакта. Достор, айланып чыктык, көрдүңөр. Жана тааныштырып кеттим, кайрада эле эстетип кетем. Бул Эрлан мырза, бул жаңы курулуп ачылып жаткан мектептин директору, башчысы, башкы мүдүрү. Саламатсыздарбы? Тааныша кетели. Менин атым Эрлан. Буга чейин 3 башка мектепте директорлук кылып келдик. Кудай буйрса бул жакта эми жаңы мектеп, жаңы дем менен баштагандабыз. Бул окуу жай престиждүү, аябай жакшы бир шанс. Баардыгыңыздарды бул жака келип кененирээк маалымат алып кеткенге чакырабыз. Эми биз дүйнө кыдырып Гонконгду, Швейцариядагы мектептерди көрүп келгенбиз. Эми бул мектеп Жалал-Абадта дагы боло турган болуп атат. Баардыгыңыздар бир сүйүнүп, ошол сүйүнүч кабарды бөлүшүп коюңуздар. Достор, мына бир сыйра экскурсия кылып чыктык. Эрлан мырза, рахмат. Мен дагы көп нерсени билбейт экенмин. Сиз айтып бердиңиз. Сизге рахмат. Мен бул тартып атканым көбүңөр ойлосоңор керек, реклама кылып атат деп. Акчага реклама кылуу жок. Мен ушул Жалал-Абадта ошондой мектеп ачылышыга аябай курсант болуп атам. Себеби ушул мектепти бүтүрүүчүлөрү жогорку билимди алып, жакшы билимдер менен Кыргызстандын келечеги, шаардын келечеги чоң албан достиженияларды, жетиштиктерди киргизет деп ишенем. Ошого мен ушул мектепти жөн эле чын жүрөктөн жөн эле рекламаны эмес, просто маалымат берип атам силер үчүн. Инвестиция бул үй эле эмес, же Таиландка барып дем алып келиш эмес, же машина алыш эмес. Балдарыңарга инвестиция кылгыла, эртеңки келечекке инвестиция кылгыла. Мына кандай сонун мектептердин бири болот Жалал-Абадта. Рахмат көңүл бурганыңарга.